Талант Анарбаев Бабановдун намаз окуганын көрүп калдым. Куудул жана пародист Талант Анарбаевдин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаевга балкончик көзмө көрүнө бербечи соц тармактардан чыгып, атаңдын күнөөсү тоодой, элден кечирим сурагандын ордуна бет тырмоочулук кыласың да, сен убара болбо. Кийинки муун сага окшогон эки жүздүүлөрдү саясаттан көргүсү келбейт. Эс ал, братишка, атаң $2 миллиард төксүн казынага. Жазган пикири интернет айдыңында кызуу талкуу болгон. Кээ бирлери туура айтты десе, көпчүлүгү атасынын кылганы үчүн баласы жооп берберин билдиришкен. Сиздин оюңуз боюнча атасы үчүн баласы жооп бериш керекпи? Баласы атасын коргобошу керек беле? Сиз атаңыз менен мамилеңиз кандай? Эми өзүн өзү пиар кылып, эмне кереги бар деп эле айткым келген. Атасы туура эмес иштерди жасаганда, ата муну кылбаңыз деп айтпаса керек. Мүмкүн жаштык кылгандыр, бирок кийинки муундан Кадырды саясатчы катары көргүм келбейт. Себеби кичинекей кезинен баштап суукка тоңгон, нандын каяктан келгендигин билген үй бүлөнүн баласы эмес да ал. Мен атамды сыйлайм. Азыр атам мени менен турат. Атам менен мамилем жакшы. Бизге эмне кызыгы бар? Кадыр чыгып кетти. Бабан кетти, кайра келди. Элге бир тыйын туурабы деп Фейсбукта пост жаздыңыз. Бирок президенттик шайлоо учурунда Бабановго иштебедиңиз беле? Же Бабанов сизди таарынтып койдубу? Бабанов чыгып кетти, кайрадан келди. Бул коомго эмне кызыгы бар дейм. Ооба, учурунда Бабанов менен иштешкем, колдоп жүргөнмүн. Иштеп берген тыйынымды толук алгам. Бийлик тараптан дагы сунуш келген. Жарымына келгенде Бабановдон кетип калсаң, мынча тыйын беребиз дешкен. Мен саясатчы болбосом дагы аягына чейин иштеп берип кеткен эмесмин. Аябай ыраазы болгон. Бирок кийин чыгып кетип, 1 жылдан ашык жүрүп келгенинде анчалык ичим жылган жок. Ал адамдын көп учурда акылы жетпейт экен. Мен анын өзүнүн бетине деле айтам. Бирок акчаны жакшы табышы мүмкүн. 1-2 жолу намаз окуп жатканын көрүп калдым. Алланы таанып калганбы деп сүйүнүп жатам. Биз эми алардын ойлорун билип калбадыкпы? Эптеп бийликке жетүү үчүн да. Мен пикиримди ачык эле айтам. Кээ бирлерге окшошуп, фейк баракча ачып алып жазган жокмун да. Маалымат булагы Калыс медиа. Айпери Кубик кызы, ишенген адамың көңүлүңдү оорутса. Белгилүү ырчы Айпери Кубик кызы көрөрмандарына суроо салды. Бул жалганда эң жаман адамдар көңүлүңдү оорутканы, андан да жаманы ошол көңүлдү жакын ишенген адамың оорутса. Сиздерде ушундай болсо кандай акыбалда болот элеңиздер? Жооп кайтарат белеңиздер. Албетте катталуучулар мындай сырдуу билдирүүгө түрдүү пикирлерин калтырышууда. Маалымат булагы Калыс медиа сайты. Ысык көлдө жаратылыштын кубулушу байкалды. Көлдүктөрдүн суу түбүндөгү жашоосу мына ушундай сүрөттөлүштү чагылдырган чырк этме социалдык түйүндөрдүн биринде пайда болду. Асманда теп-текши каптап бара жаткан сур булут, анын чети кара жолдун чети менен түздөлгөн. Жаратылыштын бул өзгөчө кубулушу Ысык көл облусунун түндүк тарабында тартылган, тагыраагы тамчы айылына кире берген жер. Маалымат булагы Назар Ньюс KG сайты. Омбудсмен Москвада метродо мени Ошко алып кетчи деп көчөдө калган кыргыз жигитти Кыргызстанга алып келет. Москва шаарында документтерин жоготуп, көчөдө метродо күн көрүп калган Каныбек Кочкоровду Акыйкатчы институту таап жардам берип жатат. Бул тууралуу аталган Кыргызстандын омбудсменинин маалымат катчысы Барнос Сабирова Барометр KG сайтына бүгүн билдирди. Анын айтымында Акыйкатчы Тукун Мамытов мекендешибизди таап, тиешелүү жардам берүү боюнча Москвадагы коомдук башталыштагы жардамчысы Улан Кошматовго тапшырган эле. Учурда мекендешибиз табылып, ага тиешелүү жардамдар көрсөтүлүп жатат. Эске сала кетсек, 15 күн мурда Москвада көчөдө көзүнө жаш алып, жардам сурап жүргөн кыргызстандык тууралуу видео социалдык тармактарда тараган болчу. Анда ал Ош шаарынан экенин, паспортун жоготуп, көчөдө тилемчилик кылып жан багып калганын, мени үйгө алып кетчи деп таанышына кайрылган.
Ага жолуккандагы бир мекендешибиз Каныбектин аты жөнүн каяктан болорун сураган. Анын метро текстилшекте жашаганын, тезинен жардам берүү керектигин айтып, видео аркылуу кыргызстандыктарга кайрылган. Аты жөнүңүз кандай эле? Кочкоров Каныбек. Туулган жылыңыз? 1 февраль 75. Жакшы. Өзүңүз Атамон дейсиз, Оштомон дейсиз, э? Оштомон. Ошто чоңой Ошто өсүп, ошто жашап калдыңыз. Үй бүлө барбы? Ой, бири бар. 2 балам бар. Акыркы күндөрү сиз боюнча Facebook'ta жана башка баракчаларда соцсетиде көп чыга баштады, да? Анан кийин негизи Москвада кыргыз коомчулугу биштиктен акыйкатчы аппаратта ошол жактан суранып жардам берип койгула деп барып суранышкан. Ошо кош көңүл жасалат деп бүгүнкү күнү билесиз, ушундай көчүдө калып дайын жоктор болгондор аябай көп да. Эми адамдын укугу тебелеп бериш керек, адамга тез соолук өмүр берсин жатканынчы. Бүгүнкү күндө сизге биз иш таап берсек, каласызбы же сөтөгө кылып кетесизби? Кыргызстанга кетем. Азыр тез соолугуңуз жакшы, ишиңиз болбой турган жакшы. Бирок эшикте уже жүлүп жадап кетти. Ушунчалык Москваны көргүм келбей калып, үйгө кетким келет. Сага кетсек, ушул жакта жакшына жашап жада жүрөсүзбү? Эч кимди токтотпосо, бала жакшы жүрөсүз, Кыргызстанда эмесе коомчу корпусу кылабыз, сизди кетирүү боюнча азырындан балдар менен сүйлөшөбүз, кетирүүгө жардам беребиз, макулбу? Пока ушул жерде жылбай, чыдап, жүрүм тарап ушул жерде болуңуз, макулбу? Туркияга кетип дайынсыз жоголгон кызын издеген эне жардам сурайт. Каарманыбыздын кызы Нурпери Сыдыкова 2018 жылы июнь айында эч кимге айтпай оорукчан кызын таштап Туркияга кетип калган. Мен Туркиядамын деп бир гана жолу баарлашкан бойдон Нурперинин дайыны жок. Апа мени группалашым Назира Турцияга чакырып атат дегенден Турцияда эмне бар? Андан көрө кызыңдын жанында бол дегем. Ал Назира деген курбусу менен кондитердик лицейде бирге окуган. Ал кызга да такыр байланыша албадым, дейт апасы. Кызынын оор тагдырына апасы өзүн күнөөлөп келет. Анын айтымында Нурпери 19 жашка чыкканда аны тааныбаган эле бир адамга күйөөгө берип коюшкан. Турмушу жакшы болбой, Нурпери жолдошу менен көпкө жашаган эмес. Ал төрөтканада жатканда жолдошу мага кыз керек эмес деп таштап кеткен. Ошону менен Нурпери төркүнүнө кайтып келген. Неберем төрөлгөндө эле оорукчан болуп төрөлүптүр. Биз аны 3кө чыкканда билдик. Дарыгерлер толук айыктыра албашын айтышты. 28 октябрда неберем 6 жашка чыгат. Сүйлөй албайт. Өнүгүүсү жай. 3 айда бир ооруканага жатып дарыланабыз. Андан тышкары логопедке дагы алып барам. Дарыгерлер өз энеси жанында болгондо тезирээк жакшы болмок дешет. Туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн да жоготуп алгам. Ата-энесинин дайыны жок болгон үчүн балага күбөлүк дагы ала албай жүрөм. Атасы Орусияда. Ага 2 жыл мурун байланышсам өзүңөр бага бергиле деп койду, дейт каарманыбыз. Эне кызынын өтө боорукер, ишенчектигинен пайдаланып, Туркияга алдап алып кетиши мүмкүн экенин айтат. Өлүп калдыбы деген да ой келчү. Бирок 2-3 ай мурун Facebook'та сүрөттөрү чыгып, кайра эртеси күнү өчүп калды. Балким бирөөлөр кармап, иштетип атабы деп ойлойм. Бул аял кызын издеп какпаган эшиги калган эмес. Тышкы иштер министрлигине, Ички иштер министрлигине, Юстиция министрлигине кайрылган. Бирок эч кимден оң жооп ала алган эмес. Эне үмүтүн үзбөй, биздин редакцияга кайрылып, коомчулуктан жардам сурайт. Мемлекет өзү билет анан жок ушундай болуп атат, хозяйкасы жибип чыгарып таштайт болсо башка жактан менден контакт болбой калат дедим. Десем мындай турецкий окуй турган бар десем мен бирдеген киши экен. Жасында номерин бердим, алып кеткендердин да номерин бердим, өзүм күмөндап жүрдүм да ушул алып. Биринчи жолу. Акыркы жолу 13 мартка чейин да, биринчи эле 2 жолда реанимацияга түшүп аттык. Ошол жерден анан 3-чү больницада бир педиатр келди эле. Беркилерди жазат. Бул жөтөлүп баргандан. Инглиз жандамда. Анан бул бир эл инглиз алса эле жакшы болуп калышы. Жазбайт, анан мен айттым, эмнеге келгенден бери бир жол даже дедим, тынчап көрө элексиңер. 3-чү больницадан. Деп ошентип. Анан бул чындыгында мигрант деле эмес экен. Апасы Кыргызстандык болон просто күбөлүктү ошол жактан алып калган экен. Ошол педиатрдын айтуусу боюнча 3-чү больницадагы. Төрөлгөндө ошо инвалид экен, бул эме өрүлгөнгө чейин инвалид.
деген бар экен да ошол кагазында алиги патологиянын берген кагазында. А бирок ушул малга чейин ошо 14 малынкадан бир ооз айтпаптыр бизге. Жөн эле көртөк салып жиберип частный эмеле. Ал булатыр ичене алганбыз. Бир жолда байса жаттым кайтып келсе ушу кызы деле кыйла түзүк болуп калды. Рабочий сентилерге барып аттым. Будан начар балдарды көрдүм. Алхамдулиллага миң шүгүр бул кыйлалардын алдында жакшы экен. Эми суранатын эми ушу пожалуйста билбейм мен Кыргызстан. Мен ушу бир жылдын ичинде кызымдын айынан кирбеген эшигим калмады. Эми ушуну көтөрүп алып жүрүп кайрылган жерлерге. Азыр эми каерге кайрылып билбейм кимге ишенип кимге барармын деп. Акыйкатчыга барса акыйкатчылар албайт экен соеление. Түшүнгөн деле жок чындап бирдемке аркылуу бересиңер деди. Бирок ондой нерсе бизде деле жок окшойт билбейм. Чыгып интернеттен бир баласына соеление жазасыңар деп койду. Билет экен бердим.